Улуу ата мекендик согуштан кайтпай калган аталарыбыз, таяталарыбыз, деги эле жакын адамдарыбыз жок эмес. Бизге жаркын жашоо тартуулаган, эли жери үчүн жанын курмандыкка чалган баардык ата бабаларды бүгүнкү күндө эскерип келебиз. Ошол согуш апаатынан Шайлообаева Саамай эжемдин кайтпай калган өз атасына арнап жазган ыры. Курсакта калып атасын дагы көргөн эмес. Шайлообаева Саамай мезгил саптары китебинен согуш тагы. Тагдырдын бир ишине мен капамын. Тааныбайм ким экенин өз атамын. Атакем чоң майданга кеткен экен. Анда мен 6 ай, 7 ай курсактамын. 1942 атакем кеткен экен декабрда. 2-3 ай ойгонбостон уктап жатып, төрөлүпмүн жыл жаңырган март айында. Бар экен менден улуу дагы эжем. Бактырып бир эжеге берген экен. Таалай деп коюшуптур анын атын. Таалайлуу болсун деген максат менен. Таалайы бирок анын тайкы болуп, тар согуш тилегине каршы болуп. Атамдар кеткен экен армияга, адамдар бири-бирине жарчы болуп. Чогултуп ага эне кары жашын, жанада эне эже карындашын. Бирдикте иштегиле деп суранды. Билген жок экинчи ирет кайрылбасын. Кантейин атам барда төрөлбөдүм. Кастарлап ак бешикке бөлөнбөдүм. Кары канча мен жоокердин кызымын деп кайгымды жүрөгүмө чөгөргөмүн. Ал кезде коляскабыз жөөк болгон. Ак шейшеп жуурканыбыз чөөт болгон. Айланып ата журтка келе албастан атакем ошол жакта сөөк болгон. Жаш жарлар сел каптаган гүлдөй калды. Жарынын ырахатын сүрбөй калды. Ал эми курсактагы мага окшоштор атасы ким экенин билбей калды. Кош айдап, ат жетелеп буурсун кармап, кокучтап, талкан тартып согуш карнап. Апалар азап менен курган заман. Азыр биз жыргалдабыз тандап. Мейлеми ошол согуш келбесе экен. Мейиздей жаш бөбөктөр көрбөсө экен. Мен көргөн согуш тагы айык элек. Мекеним суук кабарды сезбесе экен.